Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде парламенттин күн тартибиндеги программасы өткөн аптада эл өкүлдөрү жерлерде элдер менен жолугушуп, карапайым калктын көйгөйлөрүн угуп келишкен. Ал эми жалпы республикада кандай көйгөйлөр көбүрөөк эл өкүлдөрүнүн оозунан угуп көрөлү. Саламатсызбы? Мына сиздер өткөн жума шайлоочулар менен жолугуп элдин көйгөйлөрүн угуп келдиңиздер. Сиз Араван районундагы округдан шайланып келген үчүн мына республиканын түштүк аймагында дыйканчылык иштери бир топ эрте башталат да. Жаз жарыш дегендей азыркы учурда дыйкандардын абалы кандай болуп атыптыр? Ушул маселе козголдубу сиздин округуңузда? Биздин элдерде азыр Араванда жазгы талаа иштери эрте башталды. Биринчи түшүм уже сатыла баштады. Биз ошого азыр Бакыт Эргешевичке дагы азыр айттык, эң негизги болгон жер семчиштерди эртелетип берсеңиздер деп. Мына 10 апрелге чейин дыйкандарды күтүп атат. Буга чейин баалар өтө көтөрүлүп кетти эле. Азыр айтылып атат, доллар да түштү, баасы да түшөт деп. Ошол райондордун өзүндө сатылат деп. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө азыр дыйкандар баардыгы талаа иштерин баары жакшы иштеп атат. Арыктар чабылыптыр, Кудайга шүгүр. Эми ошол өндүрүлгөн продукцияны сатышка дагы кластер менен өкмөт жардам беребиз деп атат. Мына шайлоо алдында дагы сиз элге бир топ убадаларды берсеңиз керек. Жанагыдай бардык эле жерде көйгөйлөр окшош эмеспи? Мектеп, садик. Сиздин округуңузда дагы ушундай көйгөйлөр барбы? Болсо кандай чечилет? Рахмат. Шайлоо убагында дагы биздин эң негизги Араван районунда көйгөй бул суу сактагыч болуп келген. Көп жылдан бери, Союз убагынан бери азыр биз ошол багытта ишти баштадык, Кудай буйруса. Азыр анын проекттери даяр болсо, биз инвестиция аркылуу же мамлекет колдон келсе, мамлекет аркылуу мини ГЭСтер куруп, ошол жерде 50 миллион куб сууну сактап калсак, биздин Араван району мына өзүңүз белгилеп кеткендей, жазгы талаа иштеринде май, июнь, июль, август айларында суу өтө керек болгон убакта сууну берели деген ойдо айтып атабыз. Анан кошумча жер да кошулуп калат. Муну шайлоо убагында менин программамда да бар болчу. Бул биринчиси. Экинчиси, айыл жериндеги биздин райондун борборундагы канализацияны кылуу максат болгон. Бул жаатта да ишти анча-мунча баштадык. Анан эң негизгиси сиз өзүңүз көрсөтүп кеткендей, мектептер, жолдор, айрыкча жолдордун эскилиги жетип калды. Мына азыр жүргөнүбүздө Ош Чекабат деген жолубуз бар. Мына кардан кийин, сууктан кийин, жаандан кийин аябай начар болуп калыптыр. Ноокаттын жолундай эле биздин Араванын жолу дагы ошого келиптирип калыптыр. Эми азыр өкмөт айтып атат, Кудай буйруса мына жаз июнь, июль, августтарында жолдорго көңүл бурат деген ойдомун. Андан сырткары балдар бакчасы бар, больницаларыбызда көйгөйлөр бар. Эми ар бир депутаттын өзүнүн койгон жанагы программасындагыдай эле мен да ошо программамда бар. Анан биз көбүрөөк аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жана пособия маселелерин чечкенге аракет кылып атабыз. Себеби пособияда өзүңүз билесиз, үй жайы жоктор, азыр кызыл китепти электрондук бек өткөнбүз. Ошол жерде да көп көйгөйлөр бар. Ушул маселени чечүүдө азыр биз иш алып барып атабыз. Саламатсызбы? Мына сиздер өткөндө депутаттар эл менен болуп, элдин көйгөйлөрүн угуп келишти. Мына сиз өзүңүздүн кичи мекениңизге бардыңыз. Ал жерде кандай көйгөйлөр бар экен? Кочкор районунан Нарды областына барып келдим. Ал жерден баягы шайлоонун астында өзүбүздүн шайлоочуларга көп убада бергенбиз. Ошол жергиликтүү калк менен шайлоочулар менен тыгыз байланышта болобуз деп. Ошонун негизинде сөз жүзүндө калтырбай, иш алкагында деп барып ар бир жаран менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, көйгөйдөн ала турган болсок, анын баарын эле белгилүү да. Баягы жол маселеси, мектеп имараттары бүтпөй аткандагысы, ошол эле саламаттык сактоо мекемелерин жасоо, аябай көп көйгөйлөр. Эми ал чечүү жолдору биз эми аткаруучу бийлик болбогондон кийин ошол кемчиликтерди биякта трибунада айтып, ага ылайыктуу мыйзамдар түзүп, ошону менен көзөмөлгө алып, колубуздан келишинче азыр ушу мыйзам талаасында гана иштегенге азыр чоң аракеттерди жүргүзүп атабыз. Аны менен бирге ошол эле Жумгал Бишкек жолун аябай көтөрүп атышты. Жергиликтүү калк себеби дегенде көп жылдан бери бул жол иш аягына чейин бүтпөй атат.
Ал боюнча бүгүн дагы ушу трибунадан да бир айттым, ушу көзөмөлгө алып, тапшырма тийиштүү министрликтерге бербесе болбойт. Себеби дегенде ал жол менен чоң гана кичине унаалар жүрөт. Бүгүнкү күнгө чейин азыр кезек менен өтүшүп кыйналып атышат да жөнөкөй калк. Шайрат Кыдыршаевич, мына сиз өткөн жумада эл менен жолугуп, өзүңүздүн округунан элдин көйгөйүн угуп келдиңиз. Негизинен кандай маселелер көтөрүлдү? Эми биз элге барып, жанагы шайлоонун астында берген убадаларыбыз негизинде кайсы иштерди аткардык. Дагы кайсы иштерди дагы алдыда турат. Ошолор маселелер боюнча сүйлөшүп келдик эл журтубуз менен. Анан кийин көп көйгөйлүү маселелерди айтышты. Жол маселеси, бул мектеп маселеси, анан кийин жанагы бала бакчалардын маселелери, анан кийин кээ бир жанагы бул бардыгы эле жанагы өткөндө мен бир эки маселелерди көтөргөм. Бардыгы эле кыргызстандыктарга тиешеси бар маселелер, булар жанагы банк маселелери, кредиттердин пайыздарын азайтуу боюнча. Анан кийин жанагы муниципалдык эмес ишкерлердин айлыгын көтөрүү боюнча, ошо маселелер боюнча бүт бардык суроолорду беришти. Ошол кайсы деңгээлде азыр ишке аткарылабы же кандай болуп атат депчи. Мына ал банктар боюнча азыр биз Улуттук банк менен ушу тыгыз байланышта иштеп атабыз. Ломбарддарды кыскартуу же болбосо жабуу маселесин карап атабыз. Ошол элдерге да түшүндүрүп айтып келдик. Азыр көбүндө суроо турулуп атат да. Ушу жанагы парламентте айтып койбойм, ошол кайсы деңгээлде иш жүрүп атат экен, же болуп атабы, болбой атабы депчи. Ошол Улуттук банк менен азыр биз тыгыз байланышта иштеп атабыз. Ушу ломбарддарды жабуу маселеси боюнча. Анан кийин мына микрокредиттик компаниялар бар. Ошолордун пайыздары өтө бийик да. 40%-дан жогору көтөрүлүп кеткен. Ошолорду түшүрүү маселесин карап атабыз. Анан кийин мына коммерциялык банктардын дагы ушул үстөк пайыздарын кичине болсо дагы азайтуу маселесин ошолорду карап, ошо элге ошолорду түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик. Анан кийин азыркы кылынып аткан иштерибиз ушул мектептерди, жана жолдорду өкмөт менен тыгыз байланышта ошо кат алмашуу менен өзүбүздүн жеке сурануунун негизинде ишке ашырып атабыз. Титулдук пландарга киргизип, Кудай буйрса ушу жанагы шайлоого чейин кандай убадаларды берген болсок, ошолорду аткарганга аракет кылып атабыз. Жана капиталдык курулуштар жылдан жылга азыр көбөйүп атабы же мурдагыларды кайра бүткөрүү иштери жүргүзүлүп атабы? Өз негизи биздин азыркы талабыбыз ушу башталган курулуштарды аягына чыгаруу да. Башталган иштерди аягына чыгаруу. Эгерде дагы бир муктаждык болуп калган болсо, жаңыдан дагы баштап, ошону дагы аягына чыгаруу. Ошол маселелерди иштеп атабыз. Эл журтубуздун ушу суранычтарыны, талаптарыны колубуздан келишинче аткарганга аракет кылып атабыз. Сиздин округуңузда ошондой объекттер барбы? Мындай курулушу башталып, бүткөрүлбөй келе жаткан. Курулушу башталып, бүткөрүлбөгөн биздин округда мага бир Жалал Абад шаары кирет, анан кийин 4 айыл өкмөтү кирет да. Ал жерде бир нече ошондой курулуштар бар да. Ошолорду быйылкыга Кудай буйрса киргиздик. Бир ошол 4 айыл өкмөт Жалал Абад шаарынын боюнча эле курулуш боюнча бир 7-8 курулуш объектилери быйылкы жылга Кудай буйрса бүтөт деген ойдобуз. Ошол көбүнчө эле шайлоочулар, дыйкандар, ишкерлер жазгы талаа жумуштарына баанын көтөрүлгөнү, азык-түлүктүн баасынын көтөрүлгөнү боюнча көп кайрылуулар түштү. Ошондой эле мектеп, бала бакча куруш боюнча өздөрүнүн ойлорун айтышты. Биз жергиликтүү бийлик менен, мамлекеттик администрациясынын жетекчиси менен, жалпы райондук деңгээлдеги мекеме ишкана жетекчилери менен биргеликте жолугушууларды өткөрүп, бир 50%га жакыны жеринде чечилди. Калганын эми жогорку бийликке элден чоң тапшырмаларды алып келдик. Буйруса эми артынан түшөбүз. Ушул жазгы талаа жумуштарына мындай күйүүчү майларга жер семирткичтер керек болот. Ошолорду мындай жергиликтүү бийлик камсыз кылып бере алабы экен? Эми ачыгын айтканда биз көбүнчө бул импортко зависимыйбыз да. Биз көз карандыбыз импортко. Ошон үчүн бул доллардын куну резко өскөн үчүн бизде баалар резко ажиотаж болуп туруп көтөрүлүп кетти. Азыр эми буйруса мына күндөн күн санап доллардын куну түшүп, өз калыбына түшөт деп ойлойм. Чындыгында күйүүчү май тартыштыгы болду.
жер семирткич тартыштыгы болду. Ал кандай себептен болду? Себеби аларды биздин ишкерлер мамлекетте 1 килограммдагы мин удобрение өндүрбөйбүз. Коңшу Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен алып келебиз. Ошон үчүн алар менен келишимдер доллар менен түзүлгөндүктөн бул автоматтык түрдө баа көтөрүлгөн. А эми мына доллардын куну түшкөндүн негизинде буйруса азыркы күнү эми заседанияда Минэкономдагы маалымат берип атат. Буйруса бир топ эле бир 20%га чейин, керек болсо 30%га чейин түшүрөбүз деп сөз берип атышат. Саламатсызбы, Элвира ажа, мына сиз жаңы гана мандат алдыңыз, мандатыңыз кут болсун дегендей. Анан ушул мандат алары менен эле мына өткөн жумада эл өкүлдөрү жанагы жерлерде шайлоочулардын үнүн угуп, алардын көйгөйлөрүн угуп келди да, сиз дагы барып өзүңүздүн округуңуздан эл менен жолугуп кеттиңиз. Негизинен кандай маселе козголду? Мен үчүн мындай абдан жакшы мүмкүнчүлүк болду. Анткени жаңы эле шайлоодон келип алып, көп маселелер али эсимде болгондуктан, эң биринчи болуп Бишкектин, мен эми 1-май район бир мандаттуу округтан депутат болуп келдим да. Ошол Бишкектин четиндеги Калыс Ордо, Ак Босого деген эки конушту чогултуп алып, эми жаңы конуш эмес, аларга 20-30 жыл болуп калды отурукташканына. Ошондуктан ошол конуштардын тургундары менен жолугуп, орчундуу маселелери, бүт эле конуштардын маселелери бир эле да. Бул негизги инфраструктура. Ак Босогодо болсо эң орчундуу 20-30 жылдан бери чечилбеген маселе бул канализация маселеси болуп кетти. Мен шайлоо күндөрү барганда, как раз мен бир күн мен барганга чейин президентибиз келип кеттиler. Ошо президент баргандан кийин апрелден баштап канализация маселеси чечилет деп мэр, ошол убакта мэр сөз берип, анан мэрибиз алмашылып калып, ошол эми биздин жарандарыбыз ошого капа болуп атышат. Ошо тиги чоң ажообуздун айткан сөзү, мэрибиздин айткан сөзү кандай кылат деп. Анан ал жерге деген 1-май районунун орун басары менен барып, бала бакча маселеси, жол маселеси, газификация маселеси, негизги инфраструктурный маселеси, анан улам үйлөрдү суу каттап кетип аткан жөнүндө айтылып калды. Ошол маселелерди чогуу сүйлөшүп, буюрса мен ойлойм, ошол кезде азыркы жаңы мэрибиз менен биргелешип, анан 1-май райондун акими да жаңы алмашылып калды. Ошол акимчилик менен да бирге иштеп, парламенттен бюджет маселесинде мен бияктан жардам берип, буюрса чечишебиз деп мен ошого ишенем. Андан кийин Бишкектин эле ошо 1-май район четинде эле поселок Заводской деген чоң көчө бар, бул автовокзал районунда. Жаңы конуштар 30 жылдан бери инфраструктура, канализация, газ маселеси чечилбесе, анан үйлөрүбүздү легализация маселеси чечиле элек дейт. Ошол эле учурда Бишкектин чакымда борборунда, бул деген 1-май районунда, Заводской поселок көчөсүндө 300дөй үй бар экен. Ал үйлөрдү шахматный порядокто четинен бирөөлөргө документтерди бериштирип, ортодо деген 200-300дөй адам документтери жок экен. Эмнеге десем, бул Совет Союзунан бери калган эски кожзаводдун жеринде ошо приватизация болуп кеткенби, же ошол жактан деген адамдарыбыз жайгашкандай отурукташып калгандыктан ошол бир топ жылдан бери чечилбеген документ маселесин алар да көтөрүп беришти. Буюрса, буну дагы парламенттен да көтөрүп, өкмөт менен бирге иштешип, азыр кабинет министрлери менен чечишебиз деп ойлойм да. Сиздер менен парламенттин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартибинде программасы болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.